Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан көкбөрү каналы. Ысык көлдө боло турчу көкбөрү боюнча дүйнө кубогуна 10 гана күн калды. Бүгүнкү күндө командалар турнирге кызуу даярданып жатат. Кээ бир командалар жаңы оюнчуларды курамга кошуп жатат. Алдыда кайсы командалар маш кылып жатат, кайсы клубда кандай өзгөрүү болот айтып беребиз. Достук командасы ысык көлгө кеттүү деген суроого дагы жооп ала аласыздар. Биз менен бирге болгуңуз. Көпчүлүк көрөрманга атын таанытып койгон потенциалы күчтүү көкбөрүүчү Элеман Нурболотулу алдыдагы мелдеште Сарыөзөн командасында оюн көргөзөт. Ал курамдагы оюнчу Рустам Малашенканын ордуна келгени айтылууда. Айрым маалыматтарга караганда Рустам Малашенка жаракаттан улам алдыдагы беттештерге катыша албайт. Элеман Нурболотулу 2020-2021 жылдары ынтымакта ойногон. Акыркы сезондо жана турнирлерде жаракаттан улам оюндарга катышпай келген. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Элемандын Сарыөзөнгө кошулушу Чүй облусунун командасын күчтөй алабы? Элеман өзү кандай формада? Алдыда пикир калтырыңыз. 13-20 август күндөрү өтө турчу дүйнө кубогунун оюндарына кирүү билеттери боюнча маалымат айта кетели. Кирүү билеттери 200 сомдон баштап 5000 сомго чейин болот. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясы маалымдады. VIP билет 5000 сом. Бул Чолпон Ата ат майданындагы ачык күрөң сектору. VIP билет сатып алсаңыз, сизге бардык 8 күн бою 13 августтан 20 августка чейин иш чарага баруу мүмкүнчүлүгү берилет. Башкача айтканда, иш чаранын ар бир күнүнө билеттин баасы болгону 625 сом болот. Сизде VIP билеттерди иш чарага чейин Ticket KG сайтынан жана Чолпон Ата ат майданынын кассасынан сатып алууга уникалдуу мүмкүнчүлүк бар. Сурап билүү телефону 501 500 500. Bir күнгө 200 сомдон 625 сомго чейинки билеттерди ала аласыздар. Менимче ортоба. Сиздер кандай ойлойсуздар? Пикир калтырыңыз. Көкбөрүнүн чыныгы көрөрмандар үчүн дагы жакшы жаңылык бар. Эгер бекер билет тутам десеңиздер, Шоро компаниясынын Инстаграмдагы баракчасына кирип, конкурска катышып, шарттарды аткарып, билет тутуп алыңыз. Бул турнирге башка өлкөдөн дагы командалар келерин билесиздер. Буга чейин Казакстандан Астана командасы келгенин айтканбыз. Учурда казак улакчылары Чолпон Атада даярданып жатышат. Ошол эле шаардын ипподромунда болсо аттары багылып жатат. Ал эми 1 август күнү Ош облусунун Көкбөрү Федерациясынын жетекчиси Шафкатбек Жунусов, Ош шаарынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Бабамурат Жолдошов Өзбекстандан келген команданы достук өткөрүү пунктуна тосуп алышты. Буйруса Өзбекстандын курама командасы дагы дүйнө кубогуна катышат. Мындан тышкары Новосибирск шаарынын Көкбөрү командасы дагы мелдешке катышат. Аталган шаардын Көкбөрү Федерациясынын башчысы Азизбек Эргешевич алдыдагы өтө турчу оюндарга даярдык көрүп жатышканын айтышты. Ассаламу алейкум достор. Мен Новосибирск шаарында Көкбөрү Федерация башчысы Азизбек Эргешев. Биз Новосибирск Көкбөрү командасы 13 августтан 20 августка чейин боло турган Кыргызстандын Чолпон Ата шаарынын ипподромунда дүйнөлүк биринчиликке даярданып жатабыз. Агалар, достор, инилер, ушул чоң мелдешке келип оюн көрүп кетиңиздер. Бүгүн достук командасы ысык көлгө жөндөп кетишти. Алар буга чейин Ак Кула ат майданында 3 машыгуу өткөргөн. Достук командасы чемпиондугун сактап кала алабы? Кандай ойлойсуздар?